Чолпон Ата шаарындагы жаңы конушка жергиликтүүлөр келип турак жай салып жашап жаткандарына 12 жыл болду. Бирок таза суу, электр энергиясы ушул убакытка чейин берилген эмес. Жашоочулар өз күчү менен электр энергиясын киргизүү аракетин кылышкан. Быйылкы жылы жергиликтүү мэрия каражат бөлүп жетиштүү электр жабдыктар алынды. Ал эми энергетиктер аны бекер орнотуп жатышат. Адепки жаңы конуш болуп келгенде бизге свет бат-баттан өччү. Андан кийин ошо трансформатор трансформатор канча бир үй бүлөгө жетпей калып, ал күйүп кетип, жарылып кетсе, анан бир 2-3 күндөп кеде свет жок, мүмкүнчүлүк болбой калса да, аз болсо былтыркы жылдан бери жакшы, быйыл такыр өчкөн жери жок. Анан мындан ары дагы жарык жашоодо жашайбызга деген чоң үмүт. Мэрия эмелерин алып берди, опора менен проводдорун. Биз рейс өзүбүз тартып берип атабыз. Бул жерде 600-700 абоненттер бар. Общий эмеси, жалпысы. Ушалар Кудай буйрса, ушул айдын аягына чейин ушактын баарын бүт полный новостройканы куруп бүтүрөбүз. Жергиликтүү мэрия дагы бир жаңы конуш үчүн электр жабдыктарын сатып берди. Бул конуштагы курулуш иштери аяктаса, экинчи конушта курулуш иштери улантылат. Ал эми Каракол шаарынын 1/3 бөлүгүн электр энергиясы менен камсыздаган Ачыкеев көмөк чордонунда жаз-күз мезгилдерине даярдык иштери эмителине башталды. Энергетиктер ар бир жабдыкты сыноодон өткөрөт. Сыноого туруштук бере албаган жабдыктар быйыл толугу менен алмашышы керек. Bu yerde hazır gruppa ВВС службасının gruppa подстанциясы иштеп атат. Анан группа изоляциясы. Ошонун испытаниясын өткөрүп атабыз. Испытаниянын нормага кирбей калса, подстанция группасы ошону алмаштырат. Запчастарын майын алмаштырат, май өтпей калса. Ысык көл облусунун энергетиктери быйыл 41 көмөк чордонун жаңы орнотуп, мурда кубаттуулугу жетпей жаткан 21 көмөк чордонун алмаштырат. Мындан сырткары 17 чакырым жерде электр аба чубалгыларын жаңы курса, 54 чакырым жердеги аба чубалгыларында реконструкция иштери жүрөт. Эдил Месбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.